Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала баарыбызга пайдалуу билим берсин. Дүнүйөдө да, ахиретте да пайдасы тие турган, кабыл болгон амал берсин. Ихлас менен кылынган амалдар, ихлас менен айтылган сөздөр Алла Таалам баарыбызга насип кылсын. Жана Алла Таалам баарыбызга кең ырыскы берсин. Жараткан Алла Таала эч кимге кор, эч кимге зар кылбасын, берекелүү, адалдан ырыскы берсин. Бардык оорулардан Алла Таалам баарыбызга шифа берсин. Жараткан Алла Субханаху ва Таала бул дүйнөнү өзүн таанытыш үчүн жараткан. Адамдарды ахиретке даярданыш үчүн жараткан. Адамдардын кажеттерин бүтүрүүчү дагы өзү, сыноолорду, кыйынчылыктарды алып келүүчү дагы, кетирүүчү дагы өзү. Анын каалоосуз эч нерсе болгон эмес, болбойт дагы. Ма асаба мин мусибатин илля би иднилlah. Кандай гана мусибат, кайгы жетпесин, ал Алла Тааланын изини, уруксаты менен келет. Алланын каалоосу менен болот. Ва ма бикум мин ни'мати фаминаллах. Кандай гана силерге немат жетпесин, жакшылык жетпесин, ал дагы Алла Тааланын тарабынан келет. Kullu min indillah. Баары, жакшылык дагы, жамандык дагы Алла Тааланын тарабынан. Албетте, жакшылык менен жамандыктын бир аз эрежеси бар. Ма асаба мин хасанатин фаминаллах, ва ма асаба мин сайятин фамин нафсик. Ва ма асаба мин хасанатин фаминаллах. Кандай гана жакшылык жетсе, ал түздөн түз Алла Тааладан. Ва ма асаба мин сайятин фамин нафсик. Демек, кандай гана жамандык жете турган болсо, ол Алла Тааладан, бирок сен нафсиң аркылуу дейт. Демек Алла Субханаху ва Таала баарыбызды бул дүйнөгө утурумдук, түбөлүктүү ахиретке даярдануу, сыноо үчүн жана ибадат үчүн жаратканын эстен чыгарбайлы. Ибадаттар үч түрлүү болот. Дене менен, мал мүлк менен, же дене, мал мүлк экөө аралашып. Дене менен болгон ибадат, азыр намаз окудук, бул дене менен болгон ибадат. Буга акча кетпейт. Кудай кааласа, иншалла, мына жакын арада Рамазан айы келатат, орозону тутабыз. Бул дагы дененин ибадаты. Зекет, кайрымдуулук, бул малдын ибадаты. Ибадаты малия, мал менен болгон ибадат. Инсан дене менен болгон ибадат менен дагы Аллага жакындайт. Ахиретин курат. Мал менен болгон ибадат менен дагы Аллага жакындайт. Ахиретин курат. Ал эми ажылык болсо, дене менен дагы, мал менен дагы. Экөө менен тең аткарыла турган амал бул, ажылык. Денен өзү менен эле эмес. Ал жерге мал мүлк дагы керек. Мал мүлктүн өзү эле эмес, ал жерге дене дагы керек. Жалпысынан алганда, Имам Газали рахматулла алей ибадат 10 түр деп айткан. Намаз, фарыз намаздар, каза намаздар, назыр кылган намаздар, важип намаздар, сүннөт намаздар, нафил намаздар, бардык намаздын түрү. Ибадат. Орозолордун түрү. Нафил орозолор 1-4 күнү, 13, 14, 15, 10 Мухаррам, Ашура, 15 Шаабан, Рамазан айдагы, кээде назыр кылган болсо, каза орозо болсо, орозо, бардык түрү ибадат. Зекет, үшүр, садака, белек, жардам, бул дагы ибадат.
Ажылык умра бул дагы ибадат. Кур'ан окуу ибадат. Дуа кылуу ибадат. Зикир кылуу ибадат. Адалдан ырыскы издегендик дагы ибадат. Адалдан ырыскы издеген ибадат. Адал кесип ибадат. Кандай арам кесип кылса күнөө жазылгандай эле, адал кесип кылса буга сооп жазылат. Ар бир нерсени сүннөткө ылайыктуу аткаруу ибадат. Жана жакшылыкка чакырып, жамантан кайтарууну дагы ибадат деп айткан. Ибадат үчүн жаралдык, кулчулдук үчүн жаралдык. Эң биринчи Алла Таалам кабырда да кулчулдукту сурайт. Ошон үчүн туугандар, ибадат кылып калайлы. Кайсы максатта Алла Таалам жараткан болсо, ошол максатты аткарайлы, ошол буйрукту аткарайлы. Ал ибадат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мираж кечесинде Алла Таалага жолукканга барганда эң биринчи ушу сөздү айткан эле: «Ат-тахияту лиллахи вас-салавату ват-таййибату». Тил менен болгон ибадаттардын баары, Алла саңа таандык. Сен үчүн тил менен канча ибадат кылсаңыз, чын сүйлөсөңүз, Кур'ан окусаңыз, зикир кылсаңыз, калиматун таййиба, садака, жакшы сөз айтсаңыз, садаканы соо, тил менен болгон ибадат, саламдашуу бардыгы Алла үчүн. Вас-салават, дене менен болгон ибадаттар. Ват-таййибат, адал мал менен болгон ибадаттар. Адал мал, мүлк менен, акча менен болгон ибадаттардын бардыгы Алла Таала үчүн. Өткөнкү сабакта зикир боюнча таңкы, кечки, андан кийин тасбих, тахлил, такбир, Алла Тааланын мынакей тилибизди келиңиздер оңдойлу, тилибизди нурлайлы, кабырыбызды нурлайлы, тилибизди туура иштетейли. Алла Таала тилди жаратты, бизге берди белек кылып, аманат кылып берди, эртеге сурагын алат. Тилден суракты алат. Бардык денебиздин ар бир мүчөсү суралат. Алла берген неемат, Куранда айтат: «Сумма латусалунна йаумаидин анин наим». Карагыла, кийин сөзсүз силер сураласыңар неематтар тууралуу. Берилген неемат ал өзүнчө. Тил өзүнчө неемат. Сүйлөө өзүнчө неемат. Караңыздар, тилди Алла субханаху ва таала неемат кылып жаратып берди. Кээ бир адамдар тили бар, бирок сүйлөй албайт. Сүйлөгөн да өзүнчө неемат. Адал сүйлөгөн, чын сүйлөгөн, Алла разы болгон сөздү сүйлөгөн, бул өзүнчө неемат. Алла Таалам эртеген сурайт муну. Ошон үчүн тилди туура иштетүү, сүйлөө маданияты. Биздин сөзүбүз адамдарга пайдасы тийсин. Биздин сөзүбүз адамдардын жүрөгүн ренжитпесин, оорутпасын. Биздин сөзүбүз ахиретибизди курсун, Алланы разы кылсын. Баарыбыз эле күн сайын сүйлөп атабыз. Күн сайын периштелер жазып атат. Демек мына тил, ошон үчүн тилди мүмкүн болушунча көбүрөөк зикир кылайлы. Канчалык көп зикир кылсак, ошончолук мунафыктыктан тазаланабыз. Канчалык көп зикир кылсак. Иннал мунафикин, мунафыктар болсо Алла Тааланы алдайт экен да. Юхадиун Аллаха ва хува хадиухум. Алла өздөрүн алдаган өздөрүнө салып коет ал. Булар болсо намаз окуса жалкоо дейт. Намаз окуса жалкоо дейт. Амал кылса риякөрлүк кылып кылат, кожо көрсүн кылып. Ва ла ядкурун Аллаха илля калила, дагы бир сыпаты бар булардын. Зикир кылса өтө аз зикир кылат. Көп зикир кылса, уламалар айтышкан, ким көп зикир кылса, мунафыктыктан тазаланат деген. Демек тилди Алла Таала мүмкүнчүлүк бергенинче жакшы сөзгө, зикирге көбүрөөк иштетейли.
адат калып келейли. Зикир менен алек кылып койсок, тилибиз арам нерселер менен, ушак менен, бирөөнү сөккөнгө, чагымчылык кылганга, бирөөгө жала жапканга, бирөөнү калп айтканга, ага убактысы жок болуп калат бунун. Шайтан алсырап, буга кол сала албай калат. Ошон үчүн пайгамбарыбызга Алла Таала «Я айюхаллазина аману зкуруллаха зикран катира» деген аят түшүрдү. Эй имандуулар, силер Алланы көп эстегиле. Көп эстегиле. Эстеген сайын Алла эстейт. Разычылыгы менен эстейт. Өткөнкү сабактын уландысы Ан Айша радыйаллаху анха, Айша энебиз, момундардын энеси айтат. Анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кал, пайгамбарыбыз айткан экен. Иннаху хулика куллу инсани мин бани Адам ала 60 ва 300 мафсил. Адам баласы, ар бир инсан 360 муун мүчөдө жаралынган. Ар бирибизде Алла Таала ошо бир тамчы суудан 360 муун мүчө берген барыбызга. Бир манжалар деле канча. Кээ бирлер ийилбей турган, кээ бирлер ийиле турган, кээ бирлер жумшак, кээ бирлери катуу, кээ бирлери узун, кээ бири капталдуу, кээ бирлери жоон, кээ бирлери ничке. Муун мүчөлөр адамдын денесинде 360. 360. Фаман каббараллах, ким Аллаху акбар десе, ва хамидаллах, алхамдулилlah десе, ва халлалаллах, ла илаха иллаллах десе, ва саббахаллах, субханаллах десе, ва астагфараллах, астагфируллах десе, ва азала хажаран ан тариқин нас, адамдарды ушу баса турган жерден ташты алып койсо, адамдарга тоскоолдук кылган ташты алып салса, ау шаукатан тикенди алып салса, ау адман ан тариқин нас, же бир сөөк, кыскасы айтканда жолду тазаласа, адамга зыян жеткире тургандан, ва амара би ма'руф, жакшылыкка чакырса, ау наха ан мункар, жамандыктан кайтарса, адада тилка 60 ва 300 сулама. Ушулардын бардыгы туугандар ар бир муун мүчөгө садака кылгандын ордун алат экен. Ар бири. Fa innahu yamshi yawma idin wa qad zahsaha nafsahu anin nar. Пайгамбарыбыз айтты, ошол түнү, жолусу кээ бир риваятта юмси, ошол күнү ал дозоктун отунан өзүн жанын куткарып басып жүргөн болот дейт. Бул деген ар бир намаздан субханаллах 33 жолу айтабыз. Алхамдулилlah 33 жолу. Аллаху акбар 33. 100 деп коюңуз ла илаха иллаллах менен. Багымдатта, пешинде, асырда, Шамда уже 400 айтып койдук да. 360 садака беришибиз керек эле. Бирок 360 зикир менен садака орундалды. Андан сырткары дагы мынакей жакшылыкка чакырып койсоңуз, жамандыктан кайтарып койсоңуз, садаканы сообу деди. Жолдон жаман нерселерди алып койсоңуз, садаканы сообу. Астагфируллах, садаканы сообу деди. Нуъман ибн Башир радыйаллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген экен. Инна мимма тадкурун Аллах, инна мимма тадкуруна мин джалалилlah, ат-тасбих, ват-тахлил, ват-тахмид. Yani atifna havlal arş lahunna daviyyun kaddaviyin nahl tuzakkirus bisahibiha ama yuhibbu ahadukum an yakuna lahu aw la yazalu lahu man yuzakkiru bih. Allahu akbar. Sizler Allah Taala'nı ululap urmatın. Allah Taala'nın celalın esteysinger. Oşo Allah Taala'nın celalını esteginde tasbih menen subhanallah, tahlil, la ilahe illallah, tahmid, alhamdulillah. Бұл сөздер Аллаға көтеріліп барады екен. Арышты тегеренеді деген. Ушундай үнменен балары ызылдайды ғой, зыз депчи. Ушундай үнменен тегеренеді екен арышты. Дағы ошол жерге барып, сіздің сөзіңіз сізді ал жақта айтады екен. Ушу паланчанын баласы паланча зикир кылды депчи. Караңыз. Бұл жерде
Кандай Алла субханаху ва таала силерге биздерге улуу неmatты берип койгон. Мин азими кадрилла, Алла тааланы урматтоо көрсөтө турган болсоңуз, ошончо айтат да, Аллага сый урмат көрсөтүү болуп эсептелинет. Аллага сый урмат көрсөтүү болуп эсептелинет. Кайсы? Тасбих, тахмид, такбир, тахлил, булардын бардыгы Алла таалага көтөрүлөт экен. Ва ятуфна хаулал арш, арштын тегерегин бул тегеренет экен булар. Айланат экен. Лахунна саутун, ошо зикирлерде үн болот экен. Кандай үн эле? Лейса бил али, өтө катуу жогору үн эмес. Каддавиюн нахл, ошо балары ошо ызылдагандай акырын ушундай үн чыгып турат экен. Тудаккиру би сахиби зикр, ким зикир кылса, ошону тиякты эстейт экен. Ошону айтат экен, караңыз. Тудаккиру би сахибиха дейт, ошо зикирди айткан кишиге. Демек, кимибиз зикир кылсак, биздин атыбыз жерде эле эмес, арштын тегерегинде аталат экен да. Эми ким кааласа мени атым арштын тегерегинде аталсын деп. Арш Алла тааланын эң кооз жана эң чоң махлугу. Ошол жерге барып Алла субханаху ва тааланын мынакей биздин зикирибиз Алланын аршын тегерегинде ушундай деп отурса. Демек, бу зикирлерде ушунчалык пайда бар экен. Ан Салма умми бани Аби Рафи радияллаху анха. Салма энебиз айтат: "Я Расулаллах, пайгамбарыбызга айтты да, ахбирни би калимат ва ла туксир алейя. Мага бир топ сөздөрдү үйрөтүңүзчү. Жакшы сөздөрдү үйрөтүңүз мага. Пайдалуу сөздөрдү үйрөтүңүз. Бирок көп болбосун" деди мен. Көп болуп кетсе, адам эсине тутуму деле кыйналып калат, аткаруу деле кээде кыйын болуп калат. Ва ла туксир алейя, көп кылбаңыз деди. Пайгамбарыбыз айтты: "Кули Аллаху акбар." Аллаху акбар деңиз. Аллаху акбар деңиз. Аллаху акбар 10 маррат 10 жолу айтыңыз. Якул Аллаху азза ва жал, Алла айтат экен: "Хада ли." Бул мен үчүн дейт экен. Бул мага таандык дейт экен. Качан менде Аллаху акбар дегенде. Энебиз пайгамбарыбыз айтып атат: "Кули субханаллах." Сиз 10 жолу субханаллах деп айтыңыз дейт экен. Алла таала айтат экен: "Хада ли." Бул дагы мага таандык. Андан кийин айтыңыз: "Аллахумма гфирли" деңиз. Я Алла, мени кечир деп. Аллахумма гфирли 10 жолу айтыңыз. Алла субханаху ва таала айтат экен: "Фаалту." Кечирдим дейт экен да. Муну кылдым дейт. Демек, туугандар, мынакей энебизге мүмкүн болушунча бир жол айтасызбы? Бир жол айтыңыз. Бүгүн бир канча жол айттыңыз? 10 жол айттыңыз. 100 жол айттыңыз. Кээ бирлер 1000 жол айтты. Кээ бирлер андан да көп айтты. Бекер кээде отурабыз, күтүп бирөөнү. Кээде бир жакка кетип аткан болобуз. Ошол учурлардын бардыгын биз зикирге айлантырайлы. Зикирге айлантырайлы. Дуага айлантырайлы. Аби Малик Аш'ари радияллаху анху айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ат-тухур шатрул иман." Тазалык имандын жарымы. Валхамдулилла тамлаул мизан. Сиз алхамдулилла десеңиз, таразаңызды толтура болуп берет бул. Ва субханаллахи валхамдулилла тамлаан ау тамлау ма байна самават вал ард. Субханаллах менен алхамдулилла бул экөө таразаны толтурат, жер менен асмандын ортосун боштук толтурат дейт. Жер менен асмандын ортосунда канча боштук бар, Алладан башка эч ким билбейт буну. Эч ким өлчөй албайт. Асман каерден экен айта албайсыз. 10 километрби, 20бы, 30бы, миллион жетпейсиз, билбейсиз аны. Ушу экөөнүн бош ортосунан ким билет эле буну? Ушуну толтура турган сооп берет экен. Кайсы? Субханаллах мен алхамдулилла. Жер менен асмандын ортосун толтурат дейт. Жер менен асмандын ортосун толтурат дейт. Ан шейх ибн Бани Сулейм. Бани Сулеймден бир шейхтен риваят айтат: "Аддахунна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям фи яди ау фи ядихи." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эсептерди менин колумда мындай деп: "Ат-тасбих нисфул мизан." Субханаллах таразанын жарымы деди. "Валхамдулилла ямлауху." Аны алхамдулилла толтуруп коет деди. "Ва такбир ямлау ма байна самай вал ард." Аллаху акбар дегениңиз жер менен асманды толтурат деди. "Ва сауму нисфу сабр, ва тухуру нисфул иман." Орозо сабырдуулуктун жарымы, тазалык имандын жарымы дейт. Имандын жарымы дейт.
Abdullah ibn Abi Aufa radıyallahu anh aytат. Bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizge geldi dağı aytdı. İnni la astati ana ahuda minel Kur'an şey. Men Kur'an'dan bir nesi alalvayatam, jattay alvayatam. Fa'allimni ma yudzi'uni minhu. Şu Kur'an'a жетişti ola turgan bir nesini üretpeysiz mi bana? Dep жаң İslam'ını kabul alıp atkan kişiyle aytdı. Peygamber Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Wallahu akbar, ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Uşunu aytыңыз dedi. Al kişi da baleken. Aytdı ya Resulullah bunun bağırdık Allah için, men için niye anda? Depçi. Ağa aytdı. Kul, bunday deyiңiz. Allahum arhamni, varzuqni, wa afini, wahdini. Ya Allah, bana rayımdoluk kılgın. Ya Allah, bana ırıskı bergin. Ya Allah, bana amandık, sak salamatçılık bergin. Ya Allah, bana tuğra yol bergin, hidayat bergin. Buna siz için dedi. Felemme kama, giyin al turgandan giyin. Felemme kama, giyin al turgandan giyin. Kale hakada biyadihi. Kolun görsetti. Tolturup gitti, жақшылықты Peygamberimiz aytat. Amma hada fakat mala'a yadahu minel hayr. Жақшылықты tolturup gitti bol deydi. Жақшылықты tolturup gitti deydi. İbn Masud radıyallahu anhudan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan İbrahim Peygamberga joluqqanımda Miraç keçesinde bu hadisi ötkönde de ayttık ele. İbrahim Peygamber aytkan eken, ey Muhammed, ümmetine salam aytpar, jana aytıp koy. Beyiş, anın toprağı taptaza, susu abdan tattı. Jana al, uşunday tüp-düz jer, öngül söngülü yok, to döngsösü yok. Ağa, anın köçöttörü, subhanallah, daraktarı, elhamdülillah, köçöt daraktarın bardığı, şu subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu akbar dedi. Abdullah ibn Amr radıyallahu anhuma aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Ma alel ard ahad yakul, la ilahe illallah, wallahu akbar, ve la havle ve la kuvvete illa billah, illa kuffirat anhu hatayahu, ve lev kanat misle zebadel bahr. Kim şu sözde aytsa, la ilahe illallah, Allahu akbar, ve la havle ve la kuvvete illa billah, anın bardık günöleri geçirilet, denizden göğünçölük bolsa dağı günösü çö. Abu Zar radıyallahu anhudan rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem soraldı. Bunday dep bir soru verdi de su ila ayyul kelami afdal, sözlerden en abzeli qaysı degende Peygamberimiz aytdı. Mastafallahu lil malaikatihi. Allah periştelerine tandagan söz. Aw li ibadihi, je bendelerine tandagan söz. Subhanallahi ve bihamdihi. Bu periştelerin zikri eken. Subhanallahi ve bihamdihi kimde zikir eken? Periştelerden zikir eken bunlar. Perişteler Subhanallahi ve bihamdihi deydigen. Subhanallahi ve bihamdihi tasbihul malaika. Afdalul kelam inallah ve ahabbuhu ileyh. Bu en Allah Teala'ga jagımdı, süykümdü sözlerden en abzeli uşular. Subhanallahi ve bihamdihi. Bu rivayet Sahih Müslim'de gelir. Bu rivayet Sahih Müslim'de gelir. Cabir radıyallahu anh'dan rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Kim aytsa Subhanallahil azim ve bihamdihi gurisat lehu nahlatun fil cennet. Subhanallahil azim ve bihamdihi dese ağa beyişten bir kurma darağı tigilet deydi. Kurma darağı tigilet deydi. Demek tuğanlar, qarаңыздар, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qanday degen keremettүүлөр sen aytıp da bizge. Бұл зикирди тилибизди көндүрөйлү. Сөзсүз эле намаздан кийин эмес. Базарда деле, нары бери басып жүрүп деле тилибизди көндүрөйлү ушуга. Өзүбүзгө зарыл иш болуп калганда, ошо зарыл нерсени сүйлөйлү. Зарыл эмеспи, кажети жок. Өткөндө сабакта айтканбыз. Кайсы сөздөн жүрөк катый турган болсо, аны сүйлөбөй эле койлу. Кайсы сөздөн кабырыңызга караңгылык келсе, аны сүйлөбөй эле койлу. Кайсы сөздөн башка адамдардын акысына кире турган болсоңуз сүйлөбөй эле коюңуз. Кайсы сөздөн Алла нааразы болуп периштелер жиркене турган болсо аны сүйлөбөй эле коюңуз. Пайгамбарыбыз айткан, адам жалган сүйлөгөндө ошол жаман жытынан периштелер 1 милге чейин качып кетип калат деген. Мына жерде кандай сөздөр менен арышты тегерене турган сөздөрдү сүйлөйлү.
периштелердин зикирин сүйлөйлү. Бейиште тигиле турган, даракта тиге турган сөздөрдү сүйлөйлү. Бизди эстете турган сөздөрдү, бакыяты солихаттарды сүйлөйлү. Мына базарга барганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: базарда шайтандын чөйрөсү да, шайтандын ордосу жерде. Алдамайт, аяк-бияк аргандай гафлет. Айтат, кимди ким айтса ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд, биядихил хайр ва хува ала кулли шайин кадир. Ушуну айтса 1 миллион савап жазылат дейт. 1 миллион күнөө кечирилет дейт. 1 миллион даража көтөрүлөт. Bir kan saray жараткан Алла Таала бейиштен берет дейт. Биз кана караңыз, күн сайын базарга чыгып бир жолу келебиз. Ошоду бекапар болбой ошо деп айтып койсок, биздин устазыбыз айтат эле, ушу зикирди базардан чыкканга чейин канча жолу айтсаң, миллиондон жазыла берет дейт эле. Бир жолу менен чектелбейт дейт эле. Кудайым бергени бар да, берем десе ким жок дейт ага. Алла бербесе эч ким бере албайт тугандар. Абу Хурайра радıyallahu anhudan Bukhari şerifte gelet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Kalimatan habibatan ilar Rahman." İki söz var deyit Peygamberimiz. Meyrimdүү Allah Taalaga süykümdүү сөздөр eken bular. Gördünüz mü? Bardıq ele söz Allah'a süykümdүү emes eken. Bardıq ele söz Allah'a jaga berbeyt eken. Peygamberimiz aytat: "Habibatan ilar Rahman." Al iki söz Allah'a süykümdүү. Kim oşol iki sözde aytsa, oşol adam da Allah'a süykümdүү. Allah Taala ошону жакшы көрөт экен. Ошол сөздү айткан кишини, жана ошол сөздү айткан кишини, ошол сөздү Алла жакшы көрөт экен. Хафифатан алал лисан, тилге жеңил экен бул. Эч кандай кыйынчылыгы жок экен. Сакилатан фил мизан, таразада салмактуу, оор. Эртеге кыямат күнү ар бирибиздин амал дептерибиз тартыла турган тараза болот. Ошол жерде соопту баса турган ушундай оор. Кайсы? Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим. Мынакей. Биз тилибизди ушуга үйрөтөйлү. Үйдөгүлөрдү ушуга үйрөтөйлү. Аялдарыбыз зикир кылсын. Апаларыбыз, аталарыбыз зикир кылсын. Бир туугандарыбыз зикир кылсын. Бала чакабыз зикир кылсын. Шайтан алсырайт, үйдө жакшы жашоо болуп калат. Баягындай тополоң, сополоң, бири-бирин жей турган, бири-бирине желмогоз көрүнгөн, андай токтойт бардыгы. Жин-пин аралаш шайтандын бардыгы качып чыгат. Бардыгы качып чыгат. Биз азыр ошолордун башкармасы менен жашап атабыз азыр. Айтканын аткарып. Ошон үчүн иншалла келиңиздер, улуу пайгамбардын улуу сөздөрүн жерге таштабайлы. Бизге улуу даража алып берет булар. Бул сөздөр жөнөкөй сөздөр эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям берекелүү тилинен чыккан сөздөр. Алдагы вахий, Алла Таала сүйлөттүргөн, жөнөкөй эмес. Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим. Буну айтып жүрө берсек, субхана бир риваятта келет да, алда сахih риваят. Кимде ким бир күнү 100 жолу субханаллахи ва бихамдихи десе, анын күнөөсү океандын көбүгүнчөлүк болсо кечирилет дейт. Анда алымдар айтат, экинчи бөлүгү. Бул субханаллахи ва бихамдихи ушунча болсо, субханаллахил азим, анда эмне болот анда? Күнөөлөр кечирилип кетсе, эчтеке калган жокко десе, раф даражат, даражалары көтөрүлөт дейт бугач. Буларга Алла Таалам бийик даража берет дейт. Мус'аб ибн Саад атасынан айтат, bir çöldük kişi geldir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e. Ca Arabi ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faqal. Gelip aytıptır, allimni kalaman aquluhu. Siz bana şuna bir söz öğretmeysin, men aytıp жүрөйүн. Peygamberimiz aytdı, qal, qul la ilahe illallah vahdahu la şerike la, Allahu akbaru kabira, velhamdülillahi kasira, subhanallahi rabbil alamin, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyin, illa billahil azizil hakim. Bul dağı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buga öğrettat, la ilahe illallah vahdahu la şerike la. Bir Allah'dan başka sığınganга layıklı zat çok, al жалгыз, anın şeriki çok. Allahu akbaru kabira, Allah Taala öte ulu, velhamdülillahi kasira, Allah Taala'ga köp maqtoolor bolsun. Subhanallahi rabbil alamin, бүткүл ааламдын робысы, аруу зат,
ла хаула ва ла куввата илля биллахил азизил хаким. Эч кандай күнөөдөн сактанганга Алланын жардамысыз мүмкүн эмес. Таат ибадат кылганга Алланын тофигисиз да мүмкүн эмес. Ал үстөмдүү даанышман. Ал айтты, булардын бардыгы менин биз робум үчүн экен. Мен үчүн эмне деди эле? Айтты Алла Таала, пайгамбарыбыз айтты. Кул Аллахумма гфирли вархамни вахдини варзукни. Я Алла, мени кечиргин. Мага райымдуулук кылгын. Мага хидаят бергин. Мага рызкы бергин. Эстегенде bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. Kimde kim? Allah Teala'dan 4 nerseni sorasa. Allahumma gfirli, varhamni, vaafini, varzukni. 4'ünü sorasa, dünya ahirettagi nemne gerek bolsa bardığını sorap бүтүптүр дейт ал. Бардыгы буга жетиштүү болуптур дейт. Allahumma gfirli деген, ya Allah, meni günöөлөрүмдү, каталар, жаңылыштарымды кечиргин. Varhamni, ya Allah, meni rayымдуулугуңа бөлөгүн. Bunun içinde çeksiz Allah Teala'nın жакшылыгы жатат. Мага райым кылгын. Райым кылгын ya Allah, райымдуулугуңа бөлөгүн. Ва афини, амандыкта койгон мени. Сак саламатчылык. Көзүм өлгөнгө чейин көрсүн. Кулагым өлгөнгө чейин жакшы уксун. Акылым өлгөнгө чейин иштесин ya Allah. Бардык мүчөлөрүм афият бергин, амандык бергин. Акылыма дагы, оюма дагы, рухума дагы, денеме дагы, бардык мүчөлөрүмө дагы. Ya Allah, афият бергин. Варзухни, Allah рызкы бергин. Рызкы жалындана жегенге эле чектелбейт болчу. Билимди дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям рызк деп айткан. Кийинген үй бардыгына канчалык жетишерлик керек болсо, ошонун бардыгын бергин деген сөз. Абу Хурайра радыйаллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Kimde kim mınday dese la ilahe illallah vahdahu la şerike leh lehul mulk ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin qadir, bir günde 100 jolu 10 kulda azat kılgan soğu verilet. Kanat lehu adla 10 riqab ve kutibe lehu 100 hasana, 100 soğup yazılat ve muhiyat anhu 100 seyya, 100 günü geçirilet. Ve kanat lehu hirza mineşşeytan yevmehu zalika hatta yumsiya, ertemenen aytты öyle boldu. Geçke çeyin şeytandan ağa korgan bolat deydi. وَلَمْ يَأْتِ أَحَدْ بِأَفْضَلْ مِمَّا جَاءَ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. Oşol günü al adamdan biri daha artık bolboyt, abzel bolboyt. Biri egerde başka biri andan göğürek aytıp koysa oşol ev oluşu mümkün deydi. Muna tuğanlar. La ilahe illallah vahdahu la şerike leh lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin qadir. Bardık paygambarlardan zikiri bul. Gebir rivayetlarda gelet, бардык пайгамбарлардын зикири. Пайгамбарыбыз айтат, мен жана менден мурдак өткөн пайгамбарлардын зикири ушул эле дейт. Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах лахул мулк ва лахул хамд ва хува ала кулли шейин кадир. Мынакей 100 жолу айтып койдук саарлар. Эртең менен турдуңуз багымнатта, нары бери басып 10 мүнөттө спокойно айтып койдуңуз. Ден соолугуңузга пайда, рухка пайда. Мынакей сооптун бардын алдыңыз. Шайтандан коргону болгондон кийин эми алхамдулилlah тилди зикирге үйрөтөлү. Жашоо өтүп атат. Эртеге бизди жаныбызды чыгарганга келген периштелер келгенде өкүнүп калбайлы. Кап зикир кылбай калыпмын деп. Бейиште өкүнүч бар дейт. Бейиште да өкүнүч бар. Кимге? Кимге өкүнүч бар? Ибадатты аз кылдым дегендерге өкүнүч экен да. Кап. Көбүрөөк зикир кылып калыпмын. Көбүрөөк Кур'ан окуапмын, көбүрөөк дуа, садака кылыпмын деп өкүнүч ошерди экен. Бисмилlah. Бул риваяттагы Бухаридин риваятында, Муслимде, Тирмизиде, Насаиде бардыгында келет тугандар. Абу Айюб Ансари радыйаллаху анху айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Кимде ким ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах лахул мулк ва лахул хамд ва хува ала кулли шейин кадир 10 жол айтса, мурункусуна 100 эле, бу да 10. Кана каман а'така 4 анфус мин валади Исмаил. Исмаил пайгамбардын балдарынан 10 кулду азат кылган соо берилет дейт. 4 анфус 4 экен. 4 кулду 10 жол айтсаңыз, 4 кулду азат кылган соо берилет дейт. Анас разияллаху анхудан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат:
эртеге кыямат күнү Алла Таала айтат экен. Дозоктон чыгаргыла дейт экен. Кимди? Ал чыгып келет экен ушундай инсан, ла илаха иллаллах деп жүрөгүндө арпа ушунчалык эле жүрөгүндө иман болсо, хайыр болсо, ушу чыгат экен. Андан кийин айтат экен, жүрөгүндө буудайчалык болсо, аны чыгаргыла дейт экен. Ал чыгат экен. Андан кийин үчүнчүсүндө кимдин жүрөгүндө кыпынчалык иман болсо, ошо чыгат экен. Мынакей ла илаха иллаллах болгон болсо жүрөгүндө, ушунча ла илаха иллаллах болгон болсо, бу чыгат дейт бар. Абу Хурайра радыйаллаху анхудан айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бирөө суроо бериптир. Өз эле берген эми бирөө деп мындай деп айтып койду. Ман ас'адун нас би шафаатик яумал кыяма. Эртеге кыямат күнү о Алланын элчиси сиздин шафаатыңызга эң лайыктуу, бактылуу адам ким болот деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Лакад зананту я Аба Хурайра алла яс'алани ан хадал хадис ахад аввалу минк." Мен ушуну билгенмин дейт пайгамбарыбыз. Ушул хадис, ушундай хадисти сенен башка бирөө дагы алгач сурабайт го депчи. Ушу сурасаң, ушу сураса керек деп жүрдүм эле дейт. Абу Хурайра, машалла. Лима раайту мин хирсик алал хадис, анткени сенин ушул хадиске болгон кызыгууңду, талабыңды көрүп, ушу сенден мурда ушул суроону менен эч ким сурабаса керек деп ойлогонмун дейт. Ас'адун нас, пайгамбарыбыз жооп берди. Би шафаати яуман кыяма. Кыямат күнү менин шафаатыма лайыктуу болуп адамдардын эң бактылуусу ман кала, ким айтса, ла илаха иллаллах халисан мин калби ам нафси. Чын жүрөктөн ла илаха иллаллах десе, ошол болот деди да. Кана айтыңыздарчы туугандар. Ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах. Дайым айтып жүрөйлү. Өлүм ар жерде келип калат да. Ушуну айтып калайлы. Өлүм ар жерде келип калат. Үйдө деле, көчөдө деле, базарда деле, эшикте деле, үйдө деле, уйкуда деле, ар кандай учурда келип калат. Ошон үчүн бул калиманы көп айтып жүрөйлү. Айтыңыздарчы. Ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах. Пайгамбарыбыз айткан, кимдин акыркы сөзү ла илаха иллаллах болсо, Алла субханаху ва таала сөзсүз аны бейишке киргизет, дозокту арам кылат дегенде. Ким биринчи сөзү ла илаха иллаллах, акыркы сөзү ла илаха иллаллах болсо, ал 1000 жыл жашаса да амалынан суракка деле алынбайт дегени. Айнанайын, бу кандай деген керемет. Ошон үчүн балдарыбызга тили чыгып атканда Алла дегенди үйрөтөйлү. Кыздарыбызга Алла дегенди үйрөтөйлү. Ла илаха иллаллахны үйрөтүп коёйлу. Kullu sa'idun bi şefaatihi sallallahu aleyhi ve sellem. Şafaat boyunca tuğandары. Biraz düşündürme. Şafaat dep neni aytat? Biz namazdan keyin Peygamberimizin şafaatini sorap atабыз. Allahumma rzuqna şafaatahu yawman qiyama. Ya Allah, barыбызга Peygamberimizin şafaatini bergen kıyamat günü. Şafaat dep özü ортомчулукту айтат да. Ортого түшүп, заступать эткен, заступничество. Ортого түшүп. Кой дегенге бирөө керек да. Ошого мына Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам улуу мартабасы, улуу даражасы, Аллаху акбар, ошонусун ортого салат да. Пайгамбарыбыздын өзүнүн заты кандай улуу, даража мартабасы кандай улуу. Ошо шафаат. Оңуз шафаат не дейт? Адамдын бардык адамзат Пайгамбарыбыздын шафаатына муктаж боло турган күн болот. Бирок мухлис момун эң көбү Пайгамбарыбыздын шафаатынан ошолор пайдаланат экен. Атак адамзаттын бардыгы. Так, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эртеге кыямат күнү калайык калктын баарына ортого түшөт экен. Бул өткөнкү сабактарда айтканбыз. Кошо айтып кете турган болсок, Адам атабыз жүз үйрөт, Нух пайгамбар, Ибрахим пайгамбар, Муса пайгамбар, Иса пайгамбар бардыгы шафаат кыла албайбыз депчи. Ошондо пайгамбарыбыз шафаат кылат адамзаттын баарына. Шафаатул кубра. Ва яшфа фи ба'дил куффар,
битахфифил адаб. Кейбір капырларға да пайғамбарымыз шапаат кылат экен. Азабын жеңилдетүү үчүн. Абу Талиб мисалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламдын мынакей ошо шапаатынан азабы жеңилди. Кейбірлерине дейт. Так, андан кийин ويشفع صلى الله عليه وسلم في بعض المؤمنين بالخروج من النار. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кейбір момундарга дозоктон чыгарууга шапаат кылат экен. Баадан дахалуха. Кейбір момундар дозокко кирип калат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ортого түшөт дозоктон чыгарганга. Ва фи баъдихим биадами духулиха. Кейбирлерин дозокко киргизбей эле, дозокко бирок важип болгон эле киргизбей эле шафаат кылып киргизип коет экен да. А кейбирлери киргенден кийин чыгарат экен пайгамбарыбыз. Шафаат кылыпчы. А кейбирлери дозок важип болуп калган. Ва фи баъдихим кана ва фи баъдихим биадами духулиха баъдан истаужабу духулаха. Ага дозокко кирүү важип болуп калган эле, бирок ага киргизбестен туруп шафаат кылып коет экен да. Ва фи баъдихим кейбирлерин бидухулил жанна бигайри хисаб, бейишке эсеби жок киргизип шафаат кылат экен. Бейишке кире турган, бирок эсепти токтотуп эле киргизет экен. Ва фи баъдихим кейбирлерине бирафи даражат фиха, даражалары ушу бейиштен улуу даража алса экен деп аларга шафаат кылат экен. Мына бүткүл адам затка пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын эртеги кыямат күнү мынандай Алла таалам улуу маками махмуд берет. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга берген улуу Алла тааланын сыйлыгы, белеги, шафаатын кубра. Ошон үчүн биз дайыма я Алла пайгамбарыбыздын шафаатын бизге буйра көр деп сурап жүрөбүз да. Үмүт кылыпчы. Демек бул жерде ачык болду. Пайгамбарыбыздын шафааты менен бактылуулукта бардык адамдар шериктеш, эми ар ким өзүнүн деңгээлинде болот экен да. Бирөө дагы шафаатынан сыртка болуп калбайт экен да. Албетте ким жүрөгүнөн ла иляха иллалла деп айтып жүргөн болсо, аныкы бөлөгөмү туугандар.